Сіздер неге қорқа бересіздер? Ислам деселе, же бір дин деселе барыңар секіре бересіңдер да? Мына кече бір бала классташым бір ұрып қойды да, қоқыстан жауырыққа бөліп қалды. Арты қайырлы болсын, ақыретін берсін, ата-енесіне сабырлық бересін. Бұға кім күнә? Кімде күнәсі бұға? Бүгінгі учурда улуттук ички иштер министрлиги тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат. Жок, ал териштирүү бир маселе. Ушуга жагдайга алып келгенге ким күнөө? Ата-энеби, коомчулукпу, мугалимби, же ким күнөө? Же баланын тарбиясыбы? Барыбыз күнөөлүүбүз да. Барыбыз күнөөбүз, туура. Эми ошону чечиш үчүн азыр дин таануу сабагына кимдер сабак берип атат азыр? Мугалимдер, тарых мугалимдери, алардын өзүнүн педагогикалык даярдап атканда ошо дүйнөлүк диндерди дагы окуп чыгышат, ана методикалык. Бирок азыр педагогикалык адистерди даярдоодо да биз Доктор Шаршен, мен сунушум, ушуга көз карашыңарды өзгөртсөңөр, балдардын талим тарбиясына, адеп ахлагына алар бере албай атат. Келиңиздер, теологияны бүткөн балдарды, азыркы окуп аткан окуу жайдагыларды тартыңыздар. Сіздер неге қорқа бересіздер? Ислам деселе, же бір дин деселе барыңар секіре бересіңдер да? Келіңіздер, тоқтатыңыздар. Балдар бір-біріне рекеттікте тоқтайды. Аялдарға болған, балдарға, қыздарға болған зомбылық, зорлықтар да тоқтайды. Эми тоқтатпайлы ушунун баарын. Жогорку окуу жайды бүткөн теологдор билим берүү процессин иштеп жатат. Көп балдар бар, азыр ишке тартылбай атат. Мен түшүнөмүн. Тарых мугалим билген киши ал темада баянда бере албайт. Баланын адеп ахлагына жеткире албайт. Ал баланы биз же мектепте тарбиялабасак, же ата-энеси мигрант болуп Россияда башка жакта кетип калган, аны чоң ата чоң энеси карай албай атат. Эми кимге барып, ким эртең коомдо кайсы балдарды биз тарбиялайбыз? Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз сураныч. Сөзсүз. Ошон үчүн бүт стандарт өзгөрдүк да балага багытталган ыкмага кетип атабыз.